Саламатсызбы балдар. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы клетка, организмдердин түзүлүш бирдиги. Балдар, сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Клетканы алгач ким ачкан? Клетканын цитоплазмасы менен ядросу ким тарабынан ачылган? Клеткалык теорияны кимдер түзгөн? Клеткалык теориянын негизги жоболору кандай? Клетканын көп түрдүүлүгү эмне менен байланышкан? Клетканы изилдөө методдору кандай? Алгач балдар, өткөн сабакты кайталайлык. Биринчи суроо балдар. Организмдердин систематикасынын баштапкы бирдиги А. Түр, Б. Уру, В. Популяция, Г. Жеке организмби? Кандай деп ойлойсуңар балдар? Ой жүгүртүп көрөлүк. Организмдердин систематикасынын баштапкы бирдиги болуп, бул албетте түр эсептелет. Жооп туура А деген балдар, туура жообу А болот. Экинчи суроо. Прокариотторго кайсы организмдер кирет? А. Бул вирустар. Б. Бул өсүмдүктөр. В. Көк жашыл балырлар мүмкүн кириши мүмкүн. Г. Жаныбарлар. Прокариотторго кайсы организмдер кирет балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Албетте прокариотторго көк жашыл балырлар кирет. Туура жообу В. Анда үчүнчү суроо. Организмдердин прокариоттордун катарына кирүүчү негизги өзгөчөлүк кайсы болуп саналат экен балдар? Карап көргүлөчү жоопторду. А. Кичинекей өлчөм. Б. Ядросу жоктугу. В. Бир клеткалуу болушу. Мүмкүн Г. Клеткаларда хромосома жоктугу. Кандай дейсиңер балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Организмдердин прокариоттордун катарына кирүүчү эң негизги өзгөчөлүк бул албетте ядросу жоктугу балдар. Туура таптыңар, азаматсыңар. Туура жооп Б. Төртүнчү суроо балдар. Ар кандай тотум өзүнчө бөлүктөрдөн турат. Бул тиричиликтин кайсы касиети менен билдирет балдар? А. Мүмкүн гомеостаз. Мүмкүн бул курулуш зат алмашуу деп аталат. Мүмкүн бул дүүлүгү, же мүмкүн бул тиричиликтин касиети дискреттүүлүк болушу мүмкүн балдар. Кана ой жүгүртүп көрөбүз. Эгерде ар кандай тутум өзүнчө бир бөлүктөрдөн турса балдар, бул тиричиликтин касиети эмне деп аталат экен кана? Азаматсыңар балдар. Туура жообу текшеребиз, салыштырабыз балдар. Дискреттүүлүк дейбиз. Жооп Г. Анда эмесе балдар, бешинчи суроого өттүк. Организмдердин жаңы белгилерге жана касиеттерге ээ болушу эмне деп аталат экен? А. Өзгөргүчтүк. Б. Онтогенез. В. Тукум куруштук. Же мүмкүн Г. Зат алмашуу. Эгерде организм жаңы белгилерге жана касиеттерге ээ болсо, анда биз бул тиричиликтин кайсыл касиетин көрсөтөт экен? Биз эмне деп атайт экенбиз бул касиетти?
Туура жооп А балдар. Өзгөргүчтүк дейбиз, Азаматсыңар. Эми балдар жаңы темага көңүл бурайлык. Клетка бардык тирүү организмдердин негизги структуралык, функциялык бирдиги деп билебиз, Тирүү жандыктарга мүнөздүү негизги касиеттер жашоонун клеткалык деңгээлинде эле байкалат. Бирок биология илиминин алгач өнүгүшүндө жаныбар менен өсүмдүктүн түзүлүшү жөнүндө түшүнүк жетишсиз болуп, организмдин клеткалык түзүлүшү белгисиз болгон. Тирүү жандыктардын клеткалык түзүлүшүн изилдөө, чоңойтуп көрсөтүүчү аспап микроскопту колдонууга түздөн-түз байланыштуу болгон. Алгач балдар эгер эстесек, биринчи микроскоп 17-кылымдын башында жасалган. Клетканы тагыраак айтканда, клетканын чел кабыгын биринчи жолу 1665-жылы англиялык илимпоз Роберт Гук ачкан. Гук өзү жасаган микроскоптун жардамы менен пробканын жука кесиндисин карай, анын майда клетка сымал көзөмөлчөлөрдөн турганын көрүп, аларды клетка деп атаган. Эгер тарыхты дагы изилдеп карап көрсөк балдар, 17-кылымдын экинчи жарымында окумуштуулар микроскоптун жардамы менен жандуу табиатты кеңири изилдей баштаган. Мисалга алсак, голландиялык окумуштуу Антуан ван Левенгук эң жөнөкөй жаныбарлар дүйнөсүн ачкан. Ал көпкө турган чөптүн ширээсин микроскоп астында карап, андагы кыймылдуу майда жандыкты көрүп, аларды алгач инфузория деп аталган. Антуан ван Левенгук микроскоп менен көп нерселерди изилдеген. Инфузориядан тышкары, адамдын сперматозоидин мисалга алсак, кандын кызыл кан клеткаларын, скелет, жүрөк булчундарын жана башка клеткаларды изилдеген. Англиялык окумуштуу Грю жана италиялык илимпоз Мальпиги өсүмдүк менен жаныбар ткандарын изилдеп, алардын клеткалык түзүлүштө экендигин көрүшкөн. Узак убакыт бою окумуштуулар клетканын сырткы чел кабыгын клетка деп эсептеп келишкен. 19-кылымда гана балдар, тактап айтканда 1821-жылы Чехия илимпозу Пуркинье клетканын ичиндеги былжыр суюктукка көңүл буруп, аны протоплазма деп атаган балдар. Эң алгач Пуркинье ошо протоплазманы ачкан. Ал эми болсо 1831-жылы англиялык ботаник Браун өсүмдүк клеткасындагы ядрону, ал эми поляк окумуштуусу Валентин 1835-жылы жаныбарлар клеткасынын ядросун ачкан. Немец ботаниги Матиас Шлейден 1838-жылы биринчи болуп бардык өсүмдүктөрдүн түзүлүшүндө ядро болот деп корутууга келген балдар. Ал эми болсо немис зоологу Теодор Шванн 1839-жылы жаныбар клеткасы ар түрдүү болуп, өсүмдүк клеткасынан бир кыйла айырмалануу менен бардык клетканын ядролору окшош экендигин аныктаган. Ошентип, 19-кылымдын 30-жылдарында организмдердин клеткалык түзүлүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтар топтолгон. Теодор Шванн 1839-жылы клетка жөнүндө маалыматтарды жыйынтыктап, клетка теориясын негиздеген. Ал клетка бардык организмдердин түзүлүш бирдиги экенин жана жаныбарлар менен өсүмдүк клеткасы түзүлүшү боюнча негизинен окшош болоорун ачык көрсөткөн. Теодор Шванн илимге клетканын тиричиликтин эң кичине бирдиги деген түшүнүктү киргизген. Бул жоболор бардык түрү организмдердин түзүлүшү, демек келип чыгышы биримдүү экени эң маанилүү далили болгон. Фридрих Энгельс
Башка бул окумуштуу балдар Фридрих Энгельс клеткалык теориясынын негизделишин өтө жогору баглаган. Ал клетка теориясы энергиянын сакталуу закону жана Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы 19-кылымдын 3 ири ачылышы деп бааса көрсөткөн. Бул 3 ири ачылыш табигый илимдердин метафизикалык көз карашты биротолу сүрүп чыгып, аны илимий негизге бекем тургузду деп айткан. 19-кылымдын экинчи жарымындагы окумуштуулардын эмгектери клеткалык теориясын андан ары өнүктүргөн балдар. Эми болсо балдар немис врачы Вирхов 1858-жылы клетка теориясына маанилүү кошумча киргизген. Ал организмде жаңы клеткалар баштапкы клеткадан анын бөлүнүшүнөн пайда боло тургандыгын айткан. Башкача айтканда, клетка клеткадан гана келип чыгат деп далилдеген. Россия илимдер академиясы академиги балдар Карл Бер сүт эмүүчүлөрдүн жумуртка клеткасын ачкан. Көп клеткалуу организмдер бир клеткадан өрчүсүн жана ал клетка түзүлүшүнүн гана бирдиги болуп саналбастан, бардык түр организмдердин өрчүшүнүн бирдей экендигин ачык көрсөткөн. Клеткалык теориясынын маанисин эми карап көрөлүк балдар. Көңүл бургула. Бардык организмдер клеткалык түзүлүштө болот. Клеткалардын тиричилик аракетинин көбөйүшүн жана өрчүшүнүн бирдиги. Клетканын химиялык курамын изилдөө төмөнгүдөө жыйынтык берген. Клетканын тиричилик негизин андагы химиялык процесстер түзөт. Бардык организмдердин клеткалары химиялык курамы боюнча окшош. Аларда негизги зат алмашуу процесстери бирдей типте өтөт. Ушундай жыйынтыкка келишкен. Клетка жөнүндөгү теория азыркы убакта да өзүнүн маанисин жоготкон жок. Ал көп жолу текшерилип, ар кандай организмдердин клетка түзүлүшү, функциялары, химиялык курамы, көбөйүшү жана өрчүшү жөнүндөгү көп сандаган материалдар менен толукталган. Анда балдар, азыркы клеткалык теория төмөндөгүдөй жоболорду өзүнүн ичине камтыганын көрүп чыгайлык балдар. Клетка бул тирүү организмдердин эң кичине бирдиги экен. Аны биз билдик, балдар. Бардык бир клеткалуу жана көп клеткалуу организмдердин клеткасы түзүлүшү, химиялык курамы, негизги тиричилик багыттары жана зат алмашуусу боюнча окшош болот. Клеткалардын көбөйүшү, алардын бөлүнүшү менен жүрөт жана ар бир жаңы клетка баштапкы же болбосо биз аны энелик клетка деп коебуз, балдар. Энелик клетканын бөлүнүшүнөн пайда болот. Көп клеткалуу организмде клеткалардан түзүлгөн ткандар аткарган кызматына жараша адистенет. Ткандар органдарды түзүлөт. Алар да өз ара тыгыз байланышта болуп, нерв жана гумор системасына багынычтуу болот. Ал эми болсо балдар, клетканы изилдөөчү атайын илим бар экен. Ал илим цитология деп аталат. Цитос клетка жана логос окуу илим дегенди түшүндүрөт, грек тилинен алсак. Цитология бул тирүү организмдердин клеткасынын түзүлүшүн жана аткарган кызматын изилдөөчү илим. Цитологиянын максаттарына клеткалардын түзүлүшүн жана иштешин, алардын химиялык курамын, айрым клеткалык компоненттердин функцияларын изилдөө, клеткалардын көбөйүү процесстери, айлана чөйрөнүн шарттарына көнүү, клетканын структуралык өзгөчөлүктөрүн изилдөө, балдар. Алардын өзгөчө функцияларын калыптандыруу этаптары, спецификалык уюлдук структуралардын өнүгүшүнө жана башкалар кирет. Бул маселелерди цитология чечүү үчүн ар кандай методдор колдонот. Анда балдар, көңүлүңөрдү клетканы изилдөө методдорго бурайын. Азыркы цитологиянын көптөгөн татаал изилдөө методдору бар. Албетте,
Алар клетканын эң назик, түрдүү структурасын белгилеп, аткарган функциясын жана анын структуралык элементтерин айкындоого мүмкүндүк берди балдар. Цитологиялык изилдөөдө жарык микроскопунун мурдагыдай эле ролу чоң. Ал азыр 3000 эсе чоңойтуп көрсөтүүчү татаал прибор болуп саналат. Оңдогон жана жүздөгөн миң эсе чоңойтуп көрсөтүүчү электрондук микроскопту ойлоп тапкандан кийин клетканын түзүлүшүн изилдөөдө жаңы доор башталды. Электрондук микроскопто жарыктын ордуна балдар электрондордун тез жылуучу агымы пайдаланат. Ал эми жарык микроскоптогу айнек линзалар электромагнит талаасы менен алмаштырылган. Чоң ылдамдыкта жылган электрондор эң алды изилденүүчү объекти концентрацияланат да, андан кийин телевизордун экраны сыяктуу экранга келип тиет. Андан объекттин чоңойтулган түспөлүн байкоого жаны сүрөткө тартууга болот. Клетканын изилдөөнүн азыркы химиялык методдору кеңири пайдаланат. Химиянын атайын тармагы биохимия заттардын химиялык курамын гана эмес, ошону менен бирге клетканын жана бүтүндөй организмдердин тиричилик аракеттиги, химиялык заттардын ролун жана аныктоого мүмкүндүк берүүчү көптөгөн өтө сезгич методдорго бай. Мисалга алсак балдар, чоң ылдамдык менен элестеткиле минутасына бир нече 10 миңдеген айлануучу татаал прибор центрифуга түзүлдү. Мындай центрифуганын жардамы менен клетканын структуралык компоненттерин тыгыздыгы ар түрдүү болгондуктан бири-биринен оңой бөлүнөт. Бул өтө маанилүү метод клетканын ар бир бөлүгүн касиетин жеке алып изилдөөгө мүмкүндүк берет. Тирүү клетканын аны өтө назик структурасы менен функцияны изилдөө оңой олтоң иш эмес балдар. Цитологдор, биохимиктер, физиологдор, гипетиктер менен биофизиктердин иш аракеттерин айкалаштырып жыйынтыктоонун натыйжасында гана алардын аткара турган ролун аныктоого мүмкүндүк болот. Андай балдар, азыр биз клетканын көп түрдүүлүгүн карап көрөлүк. Клетка өтө көп түрдүү болот. Клетканын өлчөмү аткарган кызматына көз каранды. Көпчүлүк клетканын диаметри 0,1 же болбосо 0,1 микромиллиметр же балдар 110 балдар микрометр чейин жетет. Жөнөкөй көз менен көрүнүүчү чоң клеткалар да белгилүү. Мисалы, жумуртка клеткалар ичинде азык заттар чогулгандыктан чоң көлөмдө болот. Көпчүлүк өсүмдүктүн мөмө клеткасы, мисалга алсак, арбуз, помидор, лимон, ширелүү ва колдор болгондуктан көлөмү чоң болот. Клетканын өлчөмү организмдин чоңдугу менен түз байланышта эмес. Мисалы, жылкынын ири мүйүздүүлөрдүн жана чычкандын боорунун жана бөйрөгүнүн клеткаларынын чоңдугу бирдей болот. Таң калыштуу балдар. Органдын өлчөмү бүт организмдин чоңдугундай эле клеткалардын санына көз каранды. Организмдеги клеткалардын саны ар түрдүү болот. Жөнөкөйлөрдө 1, көп клеткаларда көптөгөн миллиардка чейин жетет. Клетканын формасы да аткарган кызматына жараша болот. Нерв клеткалары дүлүгүнү кабыл алат, өткөрөт балдар, ошондуктан көп сындан бутакчалары болуп, жылдыз формасын алган. Жабуучу эпителий клеткалары жалпак, көп бурчтуу формада болуп, бири-бирине тыгыз жайгашат. Булчуң клеткалар жайрылып жана кайра жазылып тургандыктан созулуңку узун келет. Эркин жылып жүрүүчү кан лейкоциттери тоголок формада болот. Ал эми организмге бөтөн зат киргенде амеба формасына өтүп, фагоцитоз процесси жүрөт балдар. Эми балдар кайталоо үчүн суроолорго келип жеттик. Биринчи суроо. Ар кандай түрүү организмдин клеткаларынын окшоштугу кайсыл теория менен далилденген? Ойлонуп көрөлүкчү. Албетте туура жооп В. Клеткалык теория. Экинчи суроо. Клетканын бөлүнүшүн ачып, ар бир клетканын баштапкы клеткадан бөлүнүү жолу менен келип чыгаарын ким аныктаган балдар? Левенгук, Браун, Гук, Вирхов. Ким экен балдар? Албетте бул жооп Г балдар. Вирхов аныктаган.